Эки ирет гүлдөөчү алмалар. Мурзагапаров. Алардын үйү тар болгондуктан бала кыш ичи печтин астындагы бурчта мышыкча бүгүлүп, сыры көчкөн полдо жатып чыкты. Агачан күн жылып, ачык асмандын астында жашаса боло турган мезгил келер замат ал өзү жыгач складынан кымтып келген шахтадан чыккан породалардын астынан чукуп тапкан сынык-сунук тактайлардан кураштырып, отун кепенин жанына кичинекей сөөрү жасап алды да шаардагылардын ичинен биринчи болуп тышта жашоочу болгон. Үстүнө эч нерсенин көлөкөсү түшпөгөн сөрүдө чак түштө уктап эс алуу абдан кыйын болгондуктан бүгүн тобокелге салып, өгөй атасынан абдан корксо да, анын бүгүн жумуштан саат 3-тө келерин билип туруп, апасынын зар какшап каршы болгонуна карабастан үйгө кирип кроватка жатып алды. Жатканда да кийимчен. Өгөй атасы анын ары кийинен жолкулдатып, ойготуп алып, «Эй, ашка жук, башка жук» деди. «Сен жакын арада мени өз үйүмөн да кууп чыгат окшойсуң». Зааркана карап турган өгөй атасынын жүндүү кең көкүрөгүн, жоон бырыштар баскан бийик маңдайын, коюу каштарынын астындагы заары чачыраган көздөрүн, калың эриндерин бала бир сейра карап, жек көрүү менен карап чыгып, кроваттан акырын жылып түшүп, эшикке бет алды. Далиске чыгуучу босогодо бардыгын көрүп, угуп, эриндери дирилдеп, ыйлап жиберчүдөй бүжүрөп апасы туруптур. Качан ал жанынан өтө берерде, тигил анын далысына алаканы менен чап эткере берип калды. Бала буйтап качуунун ордуна жай бурулуп, апасынын жашы куюлууга даяр турган көздөрүнө «Бул дагы эмнең?» дегендей тикирее карап, унчукпай бурулуп тышка чыкты. Өзүнүн күнгө кактанып жаткан жайдак сөөрүсүнө барды. Сөөрүдө дубалдын түбүндөгү примуска коюлган кичинекей ак мискейдеги саргыч шорпонун бүлкүлдөп кайнап жатканын карап, бир топко ойлуу отурду. Анан ордунан чечкиндүү туруп, эки аттам жердеги тар аллеяга өттү. Аллея менен көпкө жүрдү. Кийин оңго бурулуп, темир жолду кесип өтүп, асфальт жолго түштү. Көп өтпөй шаардын чеги бүтүп, созулуп жаткан буудайлуу талаа башталып, бала буудайды аралай кеткен башка бир жолго бурулду. Жолдон көптөн бери эч ким каттабаган көрүнөт. Жаздагы жамгырдуу күндөрдү эстеткен аттын, арабанын, эшектин, уйдун, жөө кишинин ылайга өтө баткан эски издери жатат. Издерге анда-санда буудай чыгып, алар бышып калыптыр. Бала бат эле талаага жетип кирип кетти. Ошондо ал арт жагынан апасынын өзүнө тааныш сүйкүмдүү үнүн укту. Сардаал үн каргылданып, аянычтуу чыкты. Бала бурулуп, алыста сапсары өскүлүң буудайдын үстүндө сүзүп келаткан апасынын капкара кашын, бийик көтөргөн колундагы желбиреген кара жоолукту көрүп, ордунда туруп калды. Апасы көпкө чуркады. Акырында анын өпкөсү көп кышылдаганы угулуп калды. «Кайт, Сардал» деди апасы ушул учурда. Бала апасынын оюн түшүнүп, ошол замат тыз коюп качып жөнөдү. Эне менен баланын ортосунда куугун башталды. «Сардал, кайт! Сардал!» Апасы бат эле чарчап, акырындап кала баштады. «Сардал дейм!» Бул жолу апасынын үнү узактан угулганын сезип, бала токтоп артын карады. Апасы тээ алыста, жолдун ортосунда далдайып туруп калыптыр. Уулунун кайра токтогонун көрүп, бир аз кооптонуп, ишеничсиз түрдө алга баса баштады. Ал уулунун кайрадан качышын күтүп, андан көзүн албай келатты. Бирок анын ордунан жылбай турганын көрүп, ылдамдай басты. Аябай чарчагандыктан бир жолу мүдүрүлүп, катуу жыгылып да алды. Ошондо бүт көкүрөгү, жүзү чаңга булганып турду. Бирок ал жаактарын жаап калган үрпөгөн чачтарын да оңдобостон, бетин арчып, көкүрөгүнүн чаңында күбөбөстөн, көрдөн чыккандай сөрдүү кейпи менен алга басты. Балага бул таасир этти. Анын жүрөгү бурап ооруп, тамагы буула түштү. Өзү да сезбей, селбип кадам шилтеп, апасын утурлады. Барган сайын ал жакындай берди. Апасы жакындап, анын топурак болгон коюу каштарынын астынан туп-тунук кара көздөрүн даана көргөндө, «Апа!» деп кыйкырып жиберип, өзүн алга таштады. Апасы да бар күчүн жыйнап, эки колун алга сунуп, чуркап жөнөдү. Алар көз ачып жумганча кошулушту. Анан үстүндөгү асман сыяктуу тең буудайлуу талаанын ортосунда чөп баскан эски жолдо эне бала бирин-бири бекем кучакташып, бири-биринин жагымдуу ысыгын сезишип, тааныш жыттарын жытташып, көпкө унчугушпай турушту. Экөө тең көздөрүн жашырып, бири-биринин денесине ысык жаштарын куюлтушуп, секин-секин ыйлап жаткандыктарын жакшы билип турушту. «Эми», деди бир кезде энеси, дале баласынын башын өз көкүрөгүнөн бошотпой. «Ушинтип чечипсиң, мейли. Бирок Сардал, атаңа баргандан кийин ага мен жөнүндө айтпай эле койчу». «Жок», деди уулу энесинин кучагынан бошонуп. «Айтам. Бардыгын айтам.
Сенин жер кепеге окшогон үйүңдү, анын ушунчалык жардылыгын, өзүңдүн ырайыңдын азгандыгын, кийген кийимиңдин жупунулугун, кылган түйшүгүңдүн оордугун, нан жок болуп калган учурларда кирен жууп берип, студенттерден акча алганыңды, өзүңдүн ушунчалык жалгыздыгыңды, ооруканада бирге иштешкен кер жуучу аялдардан башка сени шаарда эч ким тааныбастыгын, ушундай абалыңа карабай күйөөңдүн алган акчасын бүт ичип келип сени ырайымсыз сабаарын, бардыгын айтамын. Эне көзүнө толуп чыккан жашын сыгып, токтоолук менен сен мынтип мага жардам кылбайсың да, Сардал, деди. Ошондой болсо да, кубатым, сен али көп нерсени түшүнбөйсүң. Эгер билсең, чоң кишилер да жаңылышат. Баарынан жаманы, алардын ар бир катасы өтө кымбат баалар менен төлөнөт. Ох, апа, деди бала, башын кайрадан апасынын көкүрөгүнө катып. Биз бир кезде кандай бактылуу элек. Өз атам үчөөбүз, өзүбүздүн үйүбүз, уюбуз, коргонубуз, багыбыз бар эле. А билесиңби, апа, эки түбү алмабыз күзүндө дагы бир жолу гүлдөчү эле. Билесиңби ошону, апа? Деди апасы, болор-болбос жылмайып. Бирок дайыма алардын мөмөлөрү бышууга үлгүрбөй калуучу. Бат эле суук күз келип, анын артынан кыш түшүп, анын көзүнө жаш толуп чыгып, анысын балага байкатпас үчүн башын түптүз көтөрүп, алыска карады. Көздөрүндөгү мөлтүрөгөн сууларга күндүн нурлары, аппак булуттар, бозомок тарткан асман чагылыша түштү. А эсиңдеби, апа? Атам үчөөбүздүн шаарга барып, мага велосипед сатып келгенибиз. Ал азыр ошол бойдон атканада турат. Эгер сенин сага келгенимде кайра атама жөнөтпөй коёруңду билсем, мен аны ошондой эле шаарга алып кетет болчумун. Бала бир азга ойго батып унчукпай калды. Кийин деми кысыла: апамай, ошондо эмнеге гана уруштуңар экен, деди. Бардыгын кылган сен, болбосо кийин эле жарашып алсаңар болмок. Атам бечара канчалык кечирим сурабады сенден. Күйөөгө чыкканыңдан кийин да келип жүрдү. Ал турмак быйыл эле жакында да келбедиби? А сен болсо... Жүрчү, Сардал, деди апасы терең дем алып. Сени бир аз узатып коеюн. Эне бала бири-бирине ыкташып, үнсүз сөзсүз жүрүп отурушту. Сардал, деди анан апасы бир топ басышкандан кийин. Негедир кыйналып, кысталып, сен атаңа айтчы, эртең дем алыш, сени ээрчитип шаарга келсин. Экөөң мени баягыда сенин жаңы алынган велосипедиңе жел толтурган жерибизде талдын түбүндөгү супада күтөсүңөр. Куппу? Апа, деди уулу күтүлбөгөн кубанычын жашыра албай. Бар эми. Эне токтоду. Бала дегенде энесинен көзүн ала албай, 5-6 кадам кетенчиктеп басып, кийин артына улам кылчактап коюп узай баштады. Эне болсо жолдун ортосунда далдая туруп, уулу сапсары буудайдын арасына таптакыр сиңип кеткиче андан көзүн албай карап тура берди. Бала энесинин башы капкара чекитке окшоп, анын жылып баратканы же токтоп турганы билинбей калганча барып, кийин токтоп, ботинкаларын чечип, аларды бири-бирине байланыштырып, ийине илди да, анын шымын тизесине чейин түрүп алып, астейдил басып жөнөдү. Анын көңүлү көтөрүңкү болгондуктан жол катар эргип чуркап, же аксан кулак айтып ойноп, эс алган жеринде чегирткелерди тиштештирип, буудайдын ичинен көпөлөк же саратан кубалап, жолдон адаша калып жүрүп олтурду. Күн олтуруп бараткан кезде буудайлуу талап өтүп, ал өзүнө тааныш бийик, коюу камыштар өскөн сазга чыга келди. Ушул жерде буудайдын ичиндеги жол да башка жакка кайрылып, бала камыштардын арасындагы жалгыз аяк жолго кирди. Камыштардын ичинде жаңыдан караңгылык түшө баштап, андагы жапайы өрдөктөр жатар конок издешип, ары-бери учуп жүрүшүптүр. Бала 3-4 минутадан кийин саздан чыгып, колхозчулардын тамарка жерлерине туш келди. Ал тамарка эгиндерди, кийин кыштактын бактарын, үйлөрүн аралап барып, акырында өздөрүнүн коргонуна келип жетти. Дарбаза негедир ичинен жабылуу экен. Бала тешиктен карап, алмалардын түбүндөгү сөрүдө олтурган кемперди, очокко от жагып жүргөн жаш аялды, велосипедке жел толтуруп жаткан өзү теңдүү баланы көрдү. Өмүрүндө көрбөгөн бул чоочун кишилер аны аябай таң калдырды. Ал бир топко не кылаарын билбей, нес болуп туруп, кийин шымынын бага электерин түшүрүп, ботинкаларын колуна алды да, өзүнүн кичинекей муштумдары менен дарбазаны акырын койгулады. Ошол замат коргондун ичинен кепиштердин шырп-шурп үнү угулуп, көп өтпөй дарбазанын оор чынжырлары шалдырай түшүп, анын маңдайына ыраң оройлуу жаш аял чыга келди. Арыбаңыз, деди бала, аялдан бир аз сүрдөп. Бар бол, кел. Келдим. Жакып аке үйдө экен? Ал негедир атам дегиси келбеди. Жок, суу сугарып жүрөт. Эмне ишиң бар эле? Айта бер, мен анын аялы боломун.
Бала аялды алая тектеп туруп калды. Ушул учурда аялдын жанына велосипед жетелеп бир бала келди. Сардал баланын жүзүнө карабай туруп, көз кыйыгын велосипедке таштады. Велосипеддин бир аз майышкан рулунан анын өзүнүкү экенин тааныды. Ошондо анын кой көздөрүнө жаш толуп чыгып, муну ал берки жат кишилерге көрсөтпөс үчүн артына бурулуп кетти. Беркилер бирин-бирин таңдануу менен карап алышып, анан кайрадан дарбазаны жаап алышты. Сардалдын ындыны өчүп, коргонду бойлой басты. Бурчка жеткенде көчөнүн баш жагынан дабырап келатышкан уйларды, алардын артындагы чаңдын арасында көчөнү жаңырта шаңшып сүйлөп келатышкан балдарды көрүп тык токтоду. Ал уйларды да, алардын ээлерин да таанып, ошол замат өзүн караңгылыкка тартып, дуалга жөлөнүп туруп калды. Анын өзүнүн эски досторунун алдында сууга ыргытылган күчүктөй аянычтуу бүжүрөп тургусу келбеди. Обочуроок жерден тойгон курсактарын араң көтөрүшүп, сүт жыттанган желиндерин чайпалдыша, турмуштун марттыгына ыраазы болгондой ныксырай басышып, уйлар өтө башташты. Балдар Сардалды байкашпады. Алар козугарындын күн көкүрөгүндө чыгышы же чыкпасы жөнүндө талашка абдан алаксып калышыптыр. Сардал алардын узай түшүшүн күтүп, ордунан жылбады. Ошол кезде анын так төбөсүнөн тили каткан булбулдун чикак деген аянычтуу үнү угулду. Бала карай берип, баятан бери байкабаган дубалдан ашып, мөмөлөрүнүн оордугунан төмөн ийилип турган алма шактарын көрдү. Булар алиги өзгөчө, жылына 2 рет гүлдөөчү 2 түп алманын шактары эле. Бала алмалардын ар бир шагын, ар бир чырпыгын сагынып карай баштады. Кокусунан бир ичке шакта таңкы жылдыздар сыяктуу гүлдөр көрүндү. Баланын көздөрүнө кайрадан жаш толду. Эми гүлдөр анын көзүнө булактын төпкүрүнөн көрүнүп жатышкансып, алыстан күңүрттөнүп, бири-бирине кошулушуп, акырында бир үзүм ичке булутка окшоду. Бала көз жашын бир сыгып алып жолго чыкты. Ал кыштактын үйлөрүн, бактарын, тамарка эгиндерин артка таштап, камыштуу сазга жакындады. Ушул жерде ага бир кара ит жолукту. Ит жолдун четиндеги өскүлөң чөптүн арасында ары-бери чуркап, секирип, коңуз тутуп жеп жүрүптүр. Сардал аны бир азга тааныбай туруп, анан тааныды. Өздөрүнүн ит экен. Ал баланы байкаган жок. Бала итин чакырып алып, өзүнүн кичинекей кезиндегидей аны мойнунан кучактагысы келди. Бирок анда тегинин таптакыр ээрчип алышынан коркуп, айгер ээрчисе, ага шаарда жашоо кыйын болоорун ойлоп, балага иттин азыркы эркин, эчтекеден бейкапар жүрүшү жагып кетти. Сен дале бактылуу экенсиң, деди ал. Иттен көзүн албай жай баратып. Бирок кокусунан ит аны байкап калды. Ошол замат чуркап келип, балага асылып, анын бети колдорун жыттагылап, кыңшылап, ага болгон өзүнүн иттик сагынычын, сүйүүсүн билдире баштады. Буларды көрүп туруп, баланын жүрөгү жибип кетти. Ал бир паска иттин маңдайынан сылап туруп, "Кетесиңби мен менен, кетесиңби?" деп сурады. Ит анын колун жалап, куйруктарын шыйпаңдатып жооп берди. "Эмесе жүр", деди бала. Ит чын эле ээрчип жөнөдү. Алар камыштардын арасына киришти. Камыштардын ичи терең, үңкүрлөрдөгүдөй караңгы, тынч экен. Бала сокурларча жолду буту менен таап, колдорун арбалаңдатып, бетин камыштардан коргоп, акырында буудайлуу талаадан чыкты. Ал адегенде буудайдын арасынан өзү келген жолду тапты. Кийин шашпастан шымынын бак электерин кайра түрүп, ботинкаларын ийинине илди. Анан негедир алды жагында жаткан капкара деңиз сыяктанган талааны бир карап алып, чарчап, зырылдап ооруй баштаган буттары менен сенделе басып, буудайдын арасына кирип кетти. Ит анын артынан салдырды. Ушул учурда баланын маңдай тарабындагы алыскы тоолор жактан күн күркүрөп, чагылган жаркылдады. Түнөргөн асмандан болсо, буудайдын арасын чегирткелердей шыртылдатып, биринчи тамчылар тама баштады.